Салам алейкум кыргыз элим. Биз 20-апрелде 2018-жылдын атайын тынчтык жүрүмүнө чыгалы дегенбиз. Чыгабыз буюрса 2-3 күн калды. Бул биздин кыргыз мамлекетинин укум тукумунун сактап калыш үчүн, кыргыз мамлекетин өнүгүш үчүн чыгалы деген ниеттебиз. Ар кандай маалыматтардан, булактардан туура эмес булактар кетип атат. Ар кандай сөздөрдү айтып атат. Булар мындай каршылар, булар жанагындай катуу патриоттор депчи. Булар мен айтат элем кыргыздын душмандары депчи. Кыргыздын мамлекетин болочогун ойлобогондор, булар кыргыздын душмандары депчи. Экинчиден булар деген кыргыз үчүн күйбөйт. Булар деген эмне болуп атат билбейт. Биякта жүрүп атат, кете берсин дейт да. Тиякта мигранттардын канчасы кор болуп атат, канчасын эшикке чыгарып салып атат, канчасын өлтүрүп салып атат, канча деген секелек кыздарды зордуктап салып атат. Булардын ал менен иши жок. Анан айтат тиякта деген чыныгы эркек дейт. Миграция кызматынын бүгүн бир кызматкери Апрель каналынан сүйлөп атат. Чыныгы эркек ошол жакта барып коргош керек дейт да. Чыныгы эркек өзүнүн мамлекетинде багыш керек аял затын. Ошол үйүнө отургузуп, өзүң чыгып ошол жактан иштешиң керек. Эгерде ошончо эле болбой баратса. Бул мен ушунчалык ичим күйүү өрттөнөт да. Бул чет жакка чыкканда биз мындай жүрө албай калдык чынындачы. Түрк туугандарыбыз айтып атат, кыргыздын кардаштары депчи, кыргыздар эркектериңер ушинтип аялыңарды жөнөтөсүңөр, өзүңөр отурасыңар иштеп кой. Ошол Кыргызстанда аялыңар бияка келип иштеп акча салышат деп атат да. Ушунчалык биздин мусулман бир туугандарсыңар деп атат да. Ушундай кыласыңарбы деп атат. Мына Турцияда сауналарда жанагындай массажный эмелерде кыргыздын кыздары каталогко түшүп калды. Монтип каталогдон тандап туруп ушундай кыргыздын кызы ошончолук түшүп калды. Бир эже жазып атат, мен очки тагынып жүрөм дейт. Көчөдө жүрө албай калдым, очкиси жок жүрсөм эле келип сүрөйт дейт. Ушундай кыргыздын кызы, жакшы кыздар да бар, жаман кыздар жок дебейм. Жакшы эжелерибиз бар, аябай патриотка эжелерибиз бар, аябай кыргыз үчүн каккан. Бирок ошолор да айтып атат, биз жүрө албай калдык. Бүт эле кыргыздын кызын ушундай жаман ойлоп калышты депчи. Ал жакта кыргызды кыргыздар сатып атат. Экинчиден, посольствода дагы биздин өкүлүбүз жок, МВДнын да өкүлү жок. Эми өкүлү болгондо деле иштей албайт, мен билем го. Андай нерсени биз көрдүк го Россия жергесинен. Муну деген ошол жаш кыздарыбызды токтотушубуз керек. 26-27 жашка чейин кичине акыл эси токтоп, ушул Кыргызстанда окуп, билим алып, анан ошолор чыгышсын четке. Ошончо эле иштегиси келип атышса, же болбосо бир тууганынын же ата энесинин коштоосунда болсун. Биз деген жок дегенде мындай короозчалыкта болбой калдык. Короос дагы өзүнүн тоогун кысканат. Биз кыргыздын эркектери ушунчалык ылдый болуп кеттик. Баары бир да ушундай болуптур. Турцияда кызыбызды сабап кетиптир, зоруктап кетипсиң, деп кичине жүрөгүнө мынтишиме мындай жиркенет дагы, анан кайра эле кетип калат да. Баары бир да эч кимиси мындай Кыргызстандын болочогун өнүктүрөйүн деген эч ким жок. Анан аябай нааразымын да. Мамлекетте өйдө отургандарга аябай нааразымын да. Ушундай кыргыздын болочогун, ар бир мамлекетте кыргыз улуттун кызыкчылыгы бар. Ар бир мамлекетте улуттун кызыкчылыгы бар. Бизде улуттун кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы деген ойлобойт. Мамлекеттин укум тукумун улай турган бул аял заты. Биз эгерде ошол аял заттарыбызды таза кармап кала турган болсок, ошол аял заттарыбызды жакшы өстүрүп, тарбия бере турган болсок, эртең күчтүү мамлекет болот Кыргызстан. Бизде ушундай мындай бир чет айтканда да ушундай сериалдарда дагы аябай турецкий сериал көрсөк эле түркчө сүйлөп калабыз. Ушундай да биз кыргыздын өзүнүн нарк населин эч ким өнүктүргүсү келбейт. Бир жылдары корейский сериалдар көрүп, Кореяга кетип канчабыз өлдү, өлсөм дагы мен өрттөп үйгүлө деп. Бул нерсе мындай аябай чоң нерсе. Бул акыр барып кыргыздын жок болуусуна кирип кетет. Ошон үчүн кыргыздын эркектери, келиңиздер, жок дегенде ошол сактап калалы. Биз өзүбүз чыгып кыргыз мамлекетинин жок дегенде ошол эркектери бар экенин билдирели. 20-апрелге Ала Той анчасына келиңиздер. Баарыңыздарды күтөбүз.